Ош шаарынын борборунан 70 чакырым алыстыктагы Кара Суу районунун эң четки Кызыл Суу аймагы Өзгөн районунун Караташ айыл өкмөтү менен Кызыл Суу айыл аймагынын калкын тейлеген үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун эски имараты 30 жыл мурун курулган Фин тибиндеги имараттын эскилиги жетип, кооптуу абалда болуп келген. Ал эми бул курулушу 3 жыл мурун башталып, бүгүн пайдаланууга берилген Кызыл Суу аймактык ооруканасынын жаңы имараты. 2 кабаттуу имараттын курулушу Ош облустук капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан толук көзөмөлгө алынып, Ош Ремстрой компаниясы тарабынан бүткөрүлдү. 25,5 миллион сомдун тегерегиндеги акча каражатына курулушу бүткөрүлгөн имарат толук шарттары менен бүтүп, заманбап медициналык жабдуулар менен камсыздалды. Азыр 160ка жүзген, 2 бал ичип коесуз, эртең дагы кайрадан келесиз, дагы ичебиз. Марат Тилебаева айылдын саламаттыгы үчүн кызмат кылып келгенине быйыл 30 жыл болду. Эскилиги жеткен тар имаратта бейтаптар эле эмес, өздөрү да жүдөп келишкендигин айтат. Айрыкча быйылкы пандемиянын шартында иштөө медицина кызматкерлери үчүн оңой олтоң болгон жок. Медицина кызматкерлери оорулар келгенде, ушу температура менен келгендерди, же болбосо жөтөлүп келгендерди сразу башка бөлмөгө которушубуз керек эле. Ошо бөлмөлөрүбүздүн тарлыгына байланыштуу ушундай бир топ кыйналуулар болду. Ошондой кыйналсак дагы медицина кызматкерлери аракет кылып иштеп жаттык. Биздин кош бойлуу аялдарыбыз дагы учетко турган ошол имаратта иштеп учетко алып аттык. Ошол кезде дагы ошо кош бойлуу аялдарыбызды оорулардан бөлүүгө да бир топ кыйынчылыктар туулуп атты да. Эми Кудайга шүгүр, ушунчалык имаратыбыз жаңыланып, заманбап больница курулуп, сүйүнүчтө отурабыз. Кызыл Суу айыл өкмөтүнүн Чайчы айылындагы оорукана 15 орундуу болуп, бейтаптарды кабыл ала баштады. Башкы дарыгер Азизбек Садыковдун айтуусунда, ооруканада аялдардын жана балдардын дарыгерлерди жетишсиз. Бирок көп жылдык эмгек жолуна таянып, айыл элинин саламаттыгы үчүн жан үрөп иштеп келген медицина кызматкерлеринин саны 14-тү түзөт. Жаңы оорукананын имараты жана шарттары эми дарыгерлерди алыскы аймактын калкы үчүн жан үрөп иштөөгө дем берет. Биринчи кабатты үй бүлөлүк дарыгерлер тобу болду. Илгерки заманда поликлиника деп койчу. Вот ошондой. Экинчисинде стационар оорулар жатып дарылана турган болду. 15 керебетте. Эми өзүңүздөр көрдүңүздөр, бардык шарты менен болду. Ысык суу, муздак суу, отопление дагы заманга зап аябай жакшы немени куруп беришти. 5000ден ашуун калкы бар Кызыл Суу айыл өкмөтүнүн жашоочулары быйылкы пандемияда оор жоготууларга учурашпаса да, көпчүлүгү ооруп, керектүү медициналык жардам алууга муктаж болушкандыгын айтышат. Эски имараттын шарты жок болуп, айрым оорулар Кара Суу райондук ооруканага жөнөтүлүп, убаракерчилик тартып келишкен. Жаңы имараттын курулушу бүтүп, баарынан да жергиликтүүлөр кубанып турушат. Жатаканабыз тар, аптекабыз жок. Кызыл Суу элинин Кара Суу районунун эң алыскы участкасы экенбиз. Кыйналып жашап жүрдүк. Мүмкүн болушунча ушул жерден леченияларды алдык. Мынандай катуу оорулар пайда болгондо дагы айлана чөйрөбүздө ончо Кудайга шүгүр көп оорулар болгон жок, кырсыктар болгон жок. Бир нерсеси эле справканы алып туруп Кара Сууга дейтиле. Аябай кыйналат элек. Акчабыз жок. Андай мындай болуп 2000 сом, 3000 сомго түшөт элек да. Бирок азыр эми мынау заманга бап болду. Оорукананын жаңы имаратынын ачылуу салтанатына катышкан Ош облусунун саламаттык сактоо координаторунун орун басары эми ооруканага тез жардам унаасын алып беребиз деген убадасын берди. Анткени бул маселе айылда көйгөй бойдон келүүдө. Ошондой эле кадр жетишсиздиги маселесин чечүү да зарыл бойдон калууда. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.